сыйлабаган элин сүйүп жарытпайт деген макал эзелтеден эл осунда айтылып келет эмеспи? Андыктан төрүбүздүн көркү, үйүбүздүн куту болгон энелерибиз ар убакта аман болушсун. Ар бирибиз эне сыйлаган перзент бололу. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду жыл сайын 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата бир нече район, шаарларда энелерди чогултуп, сый дастуркан жасап, аларга ар дайым сый-урмат көрсөтүп келет. Бейиш эненин таман астында аттуу Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун жылда өтүүчү иш-чарасы быйыл да өзгөчө өттү. Ош облусунун Ош шаары, Кара Суу, Ноокат, Араван, Каракулча, Өзгөн райондорунан жана Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаары, Сузак, Базар-Коргон, Нокен райондорунан 250дөн ашык баатыр энелердин башын бириктирип, сый көрсөтүлүп, дубаларын алышты. Бул иш-чараны фонд жетекчиси Медербек Сапарбаев 2018 жылы демилге көтөрүп, ошондон тартып, жылда өтүүчү иш планга койду. Максаты 7 областты кытырып, баатыр энелердин батасын алуу. Май айында Баткен областында энелердин күнүнө карата өткөрмөй болду. Маалым болгондой, Акниет Аманат кайрымдуулук фонду Кыргызстандын булуң бурчунан жардамга муктаж, үй-жайы жок муктаждарга үй салып берип, ден соолугу оор адамдарга чет өлкөгө чыгып операция жасатуусуна кайрымдуу элдин ортосунда көпүрө болуп келүүдө. Kutmandуу günüңүздөр менен урматтуу бейиштин төрүндөй төгүлгөн, умайынидей көрүнгөн, үйдүн куту, төрдүн көркү, тарбиянын башаты болгон асылзада апалар, ардактуу энелер, заманыбыздын жаңыл мырза кыз сайкалындай болгон татынакай кыз келиндер, бүгүнкү бейиш эненин таманын астында аттуу Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун уюштурган иш-чарасына куш келипсиздер. Аламдын өзү аялдын жүрөгүнөн жаралган десе кимдер танат? Аял деген үйдүн куту, тарбиянын башаты болуп, эненин мээримин көргөн балдар эл үчүн кызмат кылып эмгеги менен жагат. Андыктан мына ушул 8 март майрамына арналган салтанаттуу аземди ачып бериш үчүн сөздүн кезеги. Жаш болсо да башына оомат конгон, жаман иштен оолак болгон, элдин жүгүн аркалап барат сиздерге окшогон энелердин ак батасы менен бири эки болуп, элдин улу деген ардактуу унамды көкүрөккө тагып, көптөгөн чыгаан мырзалардын башын бириктирип, канчалаган сооп иштерди баштап, элибиздин жүгүн мойнуна артып, эл үчүн кызмат кылып, жан дүйнөңүзгө байлык тартуулап, жакшылыгыңыздарды бөлүшкөн элдин уулу, өзүңүздөрдүн сыймыктуу балаңыздар. Акниет Аманат кайрымдуулук фондунун төрагасы Медер Сапарбаевди кол чалар менен алдыңыздарга чакырайын. Бүгүнкү аземди ачып берүүчү сөз кезеги. Ассаламу алейкум, урматтуу апалар, урматтуу бейиш эне таман алдында дейт. Мына сиздер бар, бүгүн биз бул жарык жашоодабыз. Бирок сиздер эң кымбат болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендигиңиздер үчүн мен ушунчалык ыраазы болуп турам. Мына азыр бул жерде Ош областынан 5 райондон энелер келди. Алды 16-17 төрөгөн энелер келди. Жалал Абад областынан 3 райондон Сузак району, Нокен району, Базар-Коргон районунан ошол жерден тандалып терилип, мына ушу сиздер келип турасыздар. Оштон Кара Суу району, Араван району, Ноокат району, Каракулча району, Өзгөн району, Ош шаары, Көңжаңак шаары. Мына сиздер ушул биздин
ушул иш-чарабызга эң кымбат болгон убактыңыздарды бөлүп келип бергендиңиздер үчүн мен ушунчалык толкунданып сүйүнүп турам. Будан так бир жыл мурун ушул Жалал Абадта Жалал Абад шаарында Сузак району, Өзгөн району, Базаркоргон районундагы батирлердин башын бириктирип, былтыр 2019 жылы бул иш-чараны баштадык. Ошондон ниет болду эле. Кудай кааласа, бул иш-чара чоңоет. Бул бүгүнкү күндө Жалал Абадта эле берилип аткан болсо, ушу улам жылып отуруп 7 областка чейин берген аракет кылабыз. Эртең май айында Баткен областындагы батыр энелерге, Баткен областынан дагы чакырайлы деп, бирок ал энелерди кыйнап коет экенбиз. Аларды чакырбадык. Май айында Баткенге так ушундай иш-чара өткөрүлө турган болду буюрса. Апалар, энелер, сиздер бар, мына бүгүн биз жарык жашоодо жашап атабыз. Сиздер бар, ар бир инсан, ар бир бала, ар бир туугандар мына ушул жарык жашоодо бүгүнкү күндүн Аллахтын буйругу менен жарык жашоону көрүп жүрөбүз. Чындыгында бандай толкунданып атам, сүйүнүп атам. Ушул сиздердин иш-чаранын эң башкы максаты батыр эне деп, ушул батыр энелердин дуасын алайлы деп мына ушул иш-чара башталды. Акниет Аманат коомдук фонду мына бул жерде турат. Акниет Аманат коомдук фондунун негиздүү түптөгөнүбүзгө толук 1,5 жыл болуп калды. 1,5 жыл ичинде фонд эмне жумуштарды аткарды? Биз азыр сөзүбүз менен айтсак, бир аз ушушпай калышы мүмкүн. Монитордон Кудай бурса азыр көрөбүз. Негизги максат ушул Россия жеринде эмгектенип жүрүп, ошол жакта кыйналган, ыйлаган элибизди көрүп, мекендештерибизди көрүп, интернетти ачсаң эле ушу жүрөктү сыздаткан, кыйналып аткан апаларды көрөсүң. Боор уруп аткан, бөрөк уруп аткан элибизди көрөсүң. Анан ошолорго биз жардам берсек эмнеге болбойт? Мына азыр арабтар, түрктөр, канчалаган жактардан бизде ушундай сонун бир соопторду алып кетип атышат. А эмне үчүн биздин кыргыздын уулдары буну жасасак болбойт? Көптү көрсөгөр болот, албетте бир адамга кыйын. Көптөшүп иштеген болсок, сөзсүз бул иштерди ишке ашырсак болот деген бир кече эле бир кыял эле ниет эле. Мына караңыздар, Кудайдын буйругу менен бардыгы ниетке жараша экен, ниетке баглык экен. Алланын буйругу менен мына ушул деңгээлге Аллах таалам жеткирди. Ушул деңгээлге Аллах таалам даражабызды бийик кылды. Менин азыр бул жерде чоң энем отурат, атамды тарбиялап чоңойткон, апам отурат. Мына ушул менин бүгүнкү деңгээлге, мына ушул күнгө жеткирген мына апам. Чындыгында апамыз башкача, эми бардыгынын эле апасы өзгөчө, бирок менин апам башкача экен негизи. Анткени ушундай башкача тарбия берген экен. Мына элдин негизи ар бир эле уул, ар бир эле эне баласы жакшы болсо деп айтса керек. Бизде ушул менин балам эмес, элдин уулу деп ушундай тарбия берген экен. Апама рахмат, атама рахмат. Жана мени тарбиялап ошол 6 жаштан бери карай 11 жашка чейин сабак өткөргөн, мына менин А тамгасын үйрөткөн жерде Бурайла деген эжекем отурат. Андан кийин ал эжекебиз бизге А тамгасын үйрөткөндөн кийин эжеке туруп коюңузчу. Машалла. Өмүрлүү болуңуз, ден соолук болуңуз. Андан кийин 11 класска чейин сабак берип өткөн. Мына бул жерде менин эжекелерим отурат. Рахим эжеке, Бусар эжеке, менин класс жетекчим Гүлзар эжеке, мына эжекелерим отурат. Анан дагы көптөгөн эжекелерибиз бар эле. Мен багандай колдон келишинче ошо болду. Кудай калса дагы да иш-чара чоңойсо бардык эжекелерди чакырган аракет кылабыз. Анан калганы бардыгы батыр энелер, Кудай калса. Өмүрлүү болуңуздар, ден соолуктуу болуңуздар, оорубаңыздар. Сиздерге рахмат. Ноокаттан келген, Арабандан келген, Өзгөндөн, Каракылжадан келген апалар. Чоң рахмат сиздерге. Чоң рахмат апалар. Чындыгында мен сиздерди кыйнап койбодумбу деп ушул чакыргындан баштап мына бүгүнгүнгө чейин кыжалаттамын. Эми узак жолдон чакырып алып кыйналбаса экен эми деп
кыжаалат болуп, бирок ошол Ошко маршрутка коюп бердик. Сиздерди алып кайра алып кете тургандагыдай. Базар коргонунан келгендерди дагы маршрутка коюп бердик, алып кайра алып кете тургандагыдай. Кудай кааласа, дуа кылып турсаңыздар, Кыргызстандын 7 дуанында мына ушундай иш-чараны өткөрөбүз деген жакшы ниет бар иншалла. Акниет Аманат кайрымдуулук фонду атына заты жарашып тургандай, оң колуңдун бергенин сол колуң билбесин деп, канчалаган уул кыздар мекенден сыртта жүрүп иштеп жаткандар, бири-эки болгондор, кайрымдуулук иштерге өздөрүнүн салымын кошуп, мына ошол ак ниети менен коштогон чогулган акчаны мына ошол аманатка кыянаттык кылбай аткаргандыгы үчүн бул фонддун аты Ак ниет Аманат кайрымдуулук фонду. Мына ушундай аз гана убакыттын ичинде көптөгөн соопчулук иштерди коштогон Ак ниет Аманат кайрымдуулук фондунун жааматына Медер мырза баш болгон уул кыздарыңыздарга бир ыраазычылык билдирип, кол чаап коштоп койсоңуздар. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Бала жакшы чыкса, аталар көкүрөк кагат, менин балам деп мактанат. Бала жаман чыкса, энесин кагат, сенин балаң деп даттанат. Бала жакшы чыкса, жалп эли бул биздин балабыз деп мактанат. Энеси жамандын баары жаман, атасы жамандын бирөөсү жаман дегенди кимдер танат. Мына ушундай уулду 9 ай көтөрүп, толго тартып, тарбиялап, ууз сүтү менен эмиздирип, турмуш жолуна ыймандуу кылып өстүрүп тарбиялаган энеге 1000 таазим калат. Бактынур продюсери Борболу республикалык коомдук уюмдар менен бирге элдин арасында мына ушундай ардактуу энелерди, уул кыздары жакшы чыккан апаларды, эмгеги менен бар тапкан асылзада айымдарды коомдук уюмдардын сыйлыктары менен сыйлап келет. Бүгүн сиздердин жалпы баарыңыздардын ыраазычылыгыңыздар менен Медерди уулду бапестеп алган, тумарын тапкан, турмуш жолуна тарбиялап, чоң милдетти мойнуна арткан, атанын билеги күчтүү, эненин тилеги күчтүү деп, ак тилек менен, ак сүтү менен оозандырып, мына ушул баарыңыздардын уулуңуздар кылып өстүргөн ардактуу Жамал апабызды мен ушул жерге кол чабалар менен чакырсам. Төгүлгөн, ума энедей көрүнгөн, жөнөкөй бийиги менен жаккан асылзада апабызга кол чабып коштоп турса. Кол чабыңыздар. Мына ушул апабызга 4 тарабы келишкен ардактуу энебизге Бактынур продюсерлик борбору уюштурган коомдук уюмдардын атынан асыл зат төш белгисин тапшырып койгонго уруксат этиңиздер. Төш белгини Кыргыздын таланттуу мырзасы, ыймандын жолун баскан, ырлары менен элге жаккан, азыркы учурда биздин маданияттын очогу болгон Жалал Абад шаарындагы маданият техникумун жетектеп аткан өзүңүздөрдүн сүйүктүү уулуңуздар Эмил Балтагуловду тапшырып коюу үчүн чакырабыз. Жороева Жамал Эргешевна коомдун өнүгүшүнө кошкон зор салымы үчүн, уул кыздарын жакшы тарбиялагандыгы үчүн асыл зат төш белгиси менен сыйланат. Жамал эже, ата-эненин мээнети кайтканы Кудайга жакканы, балдарынын турмуштан ордун тапканы, эл үчүн кызмат кылып атканы, Алла Тааланын сиз үчүн мындан да чоң аманаты мойнуңузга артканы. Кут болсун ушул мээнетиңиздин кайтканы. Ар бир эне ушундай уул кыздарынан сый көрүп барсын. Ар бир эне ушинтип уул кыздардын артынан жакшы сөз угуп барсын. Ар бир ата-эне балдарынын төрүндө дөөлөттү карлыктын доруна барсын. Сыйлыгыңыз кут болсун, кол чаап коштоп коелу. Эми бүгүнкү майрамдык иш-чара. Рахмат, саламатсыздар урматтуу апалар, урматтуу жалпы Кыргыздын мээримдүү болгон айымдары, мына ушул агаларыбыздын, аталарыбыздын атынан бүгүнкү чарман тартууладым, балдарымдан апасы деп баарыбыз сиздерди сыйлап урматтап эле жүрөлү. Мына Медер мырзадай уулуңуздар бар, мына ушундай уулдарыңыздар бар. Кыргыздын албетте келечегинен үмүт кылып
жашайбыз. Ал эми бүгүнкү күн дайыма кайталанып, мындайча айтканда бир күн гана эмес, дайыма сиздердин байрамыңыздар болсун. Анан албетте жараткан Алла Тааладан сиздерге эки дүйнөдөгү бакытты каалайбыз. Ал эми сиздер аркылуу, сиздердин ыраазычылыгыңыздар аркылуу биз ошол Алла Тааланын ырысына жететпейбиз. Андыктан апалар, дүйнөнүн көркү сөздөр сиздер бар. Сиздер аман эсен болсоңуздар, сиздердин сулуулугуңуздар аркылуу дүйнө албетте сакталып турат. Андыктан биз дүйнөдө эң сулуу, эң бактылуу биздин апаларыбыз бар деп сыймыктанып жүрө берели. Кубанычтуу күнүңүздөрдү тамчыдай болгон, деңиздей кылып бөлүшүп жаткан кыраан жигиттериңиздер бар. Эл дегенде шашкан, элдин улу деген ардактуу намды көкүрөккө таккан, жигиттердин султаны Курманбек Батырдын урпагы болуп, ак кийимен элге жаткан Кыргыздын кыраан жигити, коомдук жана мамлекеттик ишмер, баарыңыздардын кол чабыңыздар менен жеке ишкер Гүлжигит Жумаевди ушул жерге чакырам. Жан дүйнөңүзгө руханий азык тартуулаган улуу инсан, канчалаган таланттуу жаштардын устаты, маданияттын мыктысы, дайыма жакшылык күнүңүздөрдү бөлүшүп келген сыймыктуу мырзаңыздар Кырбашев Мухтар мырзаны чакырам. Таптаган, жакшы жолго баштаган устаты, кадырлуу агайы Султанов Бакыт мырзаны да ушул жерге сөзгө чакырамын. Келиңиздер, урматтуу арбаңыздар, кымбаттуу апалар, кымбаттуу энелер. Мына эртеден бери жакшы сөздөр айтып отурат. Мына жөн эле энелер эмес, бул жерде баатыр энелер, ушул медерге окшогон, ошондой эле ушул жердеги медердигин үзөңгүлөш, чоң иштешкен, анан бизге окшогон балдарды, мына биздин агайыбызга окшогон балдарды төрөгөн ушул баатыр энелер отурасыздар. Ар дайым бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Эми бул бүгүн медерден уюштуруп аткан бир сый тамагы, бирок ушундай майрамды сиздерге ар күнү, ар саат сайын уюштурсак дагы аздык кылат. Медерге рахмат, биз ыраазычылык билдиребиз ушундай чоң иштерди аткарып жүргөнүнө. Биз медер менен сыймыктанабыз. Ар дайым ушундай жакшы иш-чаралардын үстүндө жүрөт, сооп иштердин үстүндө жүрөт, аманат иштерди аткарып келатат. Кудай буйрса ушул ак батаңыздарды берип, жакшы тилектериңиздерди айтып, жакшынакай кылып, ушул жерде бата дуаңыздарды берип кетсин деген тилек менен ушул баарыңыздар топтоп отурат. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ар дайым ушундай уулдарды, кыздарды төрөгөн биздин энелерибиз дагы көбөйө берсин. Жаш баатыр энелер отурат. Бул биз үчүн сыймык. Эми биздин апаларыбыз бул жерде ушу баарыңыздар тең мурда 8-ден, 9-дан, 10-дан баланы иштеп жүрүп төрөйт элеңиздер. Азыркы күндө 1-2 баланы, 3 баланы төрөгөн аялдар, аял заты азайып баратат. Ушул азыркыдай баатыр энелер чыкпай калды. Кудай буйрса ошо кыргыздын учу кур болбой ар дайым баатыр энелерибиз көп болсун. Биз сиздер менен сыймыктанабыз. Ар дайым ден соолукта болуп, ушу бата дубаңыздарды берип, ушу төрдө сый урматты, ушу төрөгөн балдарыңыздардын сый урматын көрүп жүрүшүңүздөргө биз аябай тилектешпиз. Тазим этебиз. Бар болуңуздар. Урматтуу күнүңүздөр менен урматтуу энелер, апалар, эжелер, жеңелер. Бүгүнкү эртеңки келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен чын жүрөктөн өзүмдүн атыман, үй бүлөмдүн атынан куттуктап кетем. Анан эми бүгүнкү мынакей аялдардын майрамын утурлап, биздин кичинекей мырзабыз Медер экөөбүз көчөлөшпүз. Анан эми кичинесинен ушул аракет кылып келип, аракеттин жыйынтыгы момундай болуп атат. Элге жакшылык болгон ошол карапайым элге жакшылык, өзүнүн болгон дареметин жумшап, соо иштерди жасап коеюн деп, соо иштерди жасады. Дагы жасай берет. Мойнуна көп жоопкерчиликти билдетти, алып алды. Анан сиздер дагы ишенип, ошол сиздердин ишенимиңиздерди актап, колунан келген аракетин кылып, мына үзүрү сиздердин араңыздарда. Анан эми энелер бул чексиз аалам, сиздерге ар дайым таазим этебиз. Сиздер бар, жашоо бар, аалам бар, мына күлкү бар.
Ayallar бар үшін жаз келет дейді. Мына жаз келіп атат, сіздер бар үшін келіп атат, ыстық келіп атат, жадыраған, жайнаған ушундай бір жашоонун шарапаты келет атат. Ушул баарына сиздерсиздер. Анан эми мен ушул жерде дагы бир айтып кетейин, медерге дагы ыраазычылык айтайын. Мына медер канчалык тыным жок, үйүңдө дагы болбой атасың, апаң сени күтүп не кылып атты экен деп кыжаалат болуп атат. Сенин апаң чындыгы биз жакшы тааныйбыз, алтын апа. Тура, бардык аялдар ушул медердин апасындай болсо экен дейбиз да. Кол чаап коюңуздар. Анан ар бир апалы баласын ушундай бир зор кылып тарбиялай албай калып атат. Ар бир сиздердиги эртеңки коом сиздердин тарбияңыздарда болуп атат. Сиздер кандай тарбиялансаңыздар, ошол бала ошондой болуп чоңоюп, оозунан бир жаман сөз чыкпай, сөгүнбөй турган бала болуш керек. Азыр эми кичине андай болбой атат. Ошон үчүн сиздердин тарбияңыздар күнүнө, саатына, минутасына керек. Анан эми мен бир нерсени айтып кетейин. Ошол Чыңгыз Айтматовдун досу, калемдеши, Дагестан жазуучусу жана Расул Гамзатов бир окуяны айтып жазып койгон экен. Ана мен окуп алып көп жерлерде мындай кез келгенде айтып коем да. Ошол деле чоң нерсе болсо керек. Автобуста баратканда автобустун ичи жып болот. 117ге чыккан аксакал отурат алдагы орында. Автобус кетип баратканда остановкадан 17ге чыккан, эми 17ге чыккан жаш кыз автобуска чыгып калат. Ошондо ошол жана 117ге чыккан аксакал карыя туруу орун берет. Анан эл автобустун ичи ызы чуу түшүп кетет. Сиз 117ге чыгып туруп, кичинекей кызга орун берип атасыз. Отуруңуз, башкаларыңыз деле туруп берсе, жок. Мен туруп беришим керек. Себеби бул аял заты. Мен ушундай аял затын сыйлап жүргөндүгүм үчүн мен Кудай мага ушунча жаш берди дейт. Мынакей мен баарыңыздарга 117 эмес 150 жыл каалайм. Көбүрөөк жашаңыздар, 100дөн өтүңүздөр наракка. Баарыбыз эле 100ге жеткирбей калуу тилек түшүндүр айтып алдык. Мен айтат элем, бүгүндөн баштап 150дөн нарыны берип атам сиздерге. Баарыңыздар ошондой жашка чыгыңыздар. Чоң рахмат, Медер мырза, чоң рахмат сага дагы. Ушундай аялдардын ар бир эненин, ар бир үй бүлөнүн коломтосу болгон энелердин ыраазычылыгын алып отурасың. Чоң рахмат. Майрамыңыздар дагы майрам кылана берсин. Дайыма жашар жүрөрүңүздөр, дайыма күлкү кетпесин. Сиздер күлгөн сайын бир үй бүлө күлүп турат. Сиздер ыйласаңыздар, колу кошунадан бери ыйлап турат. Ошондуктан сиздердин жүзүңүздөрдө күлкү орун алсын. Чын жүрөктөн тилеп кетем. Чоң рахмат. Арваңыздар, урматтуу апалар, эжелер, жеңелер, чоң энелер, сиздерди бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Аял заты бар, биздин жашоо уланып келатат. Аял заты бар, биз бактылуубуз, биздин дүйнөбүз жарык. Ар дайым энелер бактылуу болуңуздар, аман болуңуздар. Жүзүңөрдөн эч качан жылмаюу кетпесин. Ушол бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип, силерден баталайын деп отурган биздин Медер уулубуздун ден соолугу чын болсун Медер. Кыргызда жакшы сөз бар. Элдин уулу болуш кымбат дейт. Элге жакшылык кылыш азыр ушундай заман болуп атат. Бир тууганга жардам бере албай атат. Ушул муктаж үй бүлөлөргө жардам берип келаткан Медерибиздин ден соолугу чын болсун. Кыргызда ушундай чыгаан жигиттер көп болсун. Бул өзү 30га чыкты, дагы деле элдин кызматын кылам деп бойдок жүрөт. Үйлөн элек, ушуга быйыл бир үйлөнсүн деп бир жакшы дуа кылып коюңуздарчы. Анан кыздарыңыздар болсо, мага айтсаңыздар, мен өзүм ортомчу болуп берем. Кудай кааласа. Ошон үчүн ушундай жигиттерибиз көп болсун. Рахмат. Жаш болсо дагы ат көтөрүп жүктү кылып келет. Кээ бир адамдар бар экен, ушул ишти дагы көрө албайт. Мен айтып коем, Медер көрбөгөнгө төө деле көрүнбөйт. Көргүсү келген адам жерде жаткан кичинекей бир кумдай нерсени дагы көрөт экен.
көңілің чөкпесін, өмірің ұзын болсын, бар бол, дайыма елдің қызметіне жараған жігіттерден болып жүрер. Майрамыңыздар менен аман болыңыздар енелер. Устаты абдан тура айтып жатат. Медер анткени эркектин башына оомат аял зат аркылуу конуп барат. Эркекке келген ооматты аял тээп кетирип салат. Акылдуу болсо аялың жайдың жайлуу болот, казаның майлуу болот. Башыңа оомат конуп иштеринде ийгилик болот. Жакшы аял тапкан түгөнбөгөн казына казган менен барабар болот. Андыктан ылайым эле пешенесине жакшы жар жазсын деген устаттын тилеги кабыл болсын, адресин берсеңиздер чөнтөгү толсун. Чоң рахмат жигит мырза. Башыңыздарга оомат болсун, тапканыңыздарга берекет болсун. Жигит бирим жолдосун, Кудайым колдосун. Энелердин ак батасы менен бийиктиктер сиздерге дайыма ачык жол болсун. Кол чабып коштоп коюңуздар. Мына ушул биздин Муктар Кырбашев агабыз чыккандан кийин биздин ааламдын көркүн жагырткан 60-тан асса да 70-тин кырына жетсе да 7 жашар баладай кылыктанып баскан, жүрөктөрүнө өнөрдүн туусун бийик көтөргөн биздин аялзат да олтурат. Андыктан мына ушул апаларыбызды Анаркүл Машаева апабыз баш болгон аялзатта 11 кол чабуулар менен чакырсам, ак элечек кийсе баштарына жарашып барат. Бейиштин төрүндөй болуп жүздөрүндөн нур тамат. Баскан кадамдарында береке болуп, жан дүйнөңүздөргө азык тартуулап, жашоонун көркү аялзат деп мына ушул энелер даңазалап барат. Өзгөчө баскан энелерге өзгөчө кол чабуулар калат. Урматтуу бүгүнкү ушу иш-чарага келип отурган Жалал Абад областы, Ош областынан келген байбичелер, айымдар, силердин эртеңки келе жаткан эл аралык 8 март майрамыңар менен ушул медер жашаган жерден, бир жерден чыккан багыштан, жашы 60-тан, эликтен эбе кылы эңкейген, 60-тан ашкан, 70-ке жетип, 80-ди карай сереп салган байбичелер силерди куттуктагысы келет. Куттуктоодон мурун мен ушу бүгүн күнөөкөр десек да болот. Бизди ушул азыркы мезгилде 2 адамга чай беришти эле кыйын да. Ушу алыстан, ат арытып, Оштон, Жалал Абад областынан, алыскы райондордон баарыбызды чогултуп, ушундай бир аудиторияга чогулткан Медер мырзага ыраазычылык билдиребиз. Жана кандай аял тууду экен, элиндей уулду деген сыяктуу эле ушу Медердей уулду төрөп, ак бешикке бөлөп, бизге ушундай мырзаны даярлап берген апасына таасим этүү менен бир кол чаап койсок. Эми мындай караганда аялдар эмнелерге гана теңебейт, гүлгө теңейт силерди бизде. Гүл күнгө теңейт, айга теңейт. Чынында аял бар, аалам бар. Аял болбосо эч качан жер дагы күгөрбөйт, бала ыйлап бешикке бала бөлөнбөйт. Силер аял болгонуңар үчүн сыймыктанышыбыз керек. Эми кайра айтпай бир ооз айтып коеюн. Эмне үчүн Медер сыяктуу эле аялдардан дагы ушундай бир соопчулук иштерди жасаш үчүн аракет кылбай атабыз. Ушуга көңүл бөлсөк, экинчи биз ушу Гүлжигит мырзадай жана Бөлөк мырзалардай финансы акчабыз болбосо дагы жакшы сөзүбүз менен, жакшы тарбиябыз менен ушуларга түрткү берип кое алабызбы? Аракет кылалы. Бизде багыш айыл аймагында жакында эле багыштын мээрман айымдары деген топ түздүк. Биз эми азыр мактанып эч нерсе дей албайбыз, бирок аракет кылып атабыз. Ушул жерден келген айымдарды мына жакында жергиликтүү шайлоо болот, жогорку кеңешке шайлоо болот. Ушуларга өзүбүздүн баягындай куучуңдаган кемпир дебей, балпайган байбиче деп жакшы сөзүбүз менен, жакшы жүрүшүбүз менен үлгү бололу. Анда дагы бир жолу сиздерди эртеңки 8 март майрамыңар менен куттуктайбыз. Силердин алдыңарда 26 неберенин чоң энеси, тайенеси, 4 чеберенин дагы тайенеси, чоң энеси Чачкей байбиче, жаныбарым Гүлсарым.
азыркы чыгармабыз бардык аялдарга арналат. Сөзү ушу багышта Сабыр Жолдошевдуку, обону биздин көркөм жетекчибиз Муктар Кырбашевдуку, аткаруучу багыштын аялзат. Колча коштоп коюңуздар. Мына ушундай биздин аялзат тобундагы апаларды карап туруп айткым келет. Караңыздарчы. Сыр аяктан сыр кетсе да сын кетпейт. Апалардын сымбатына келин тургай кыз жетпейт. Бир колча коштоп коюңуздар. Азыркы сөзүн кезеги сиздердин араңыздарда отурган заманыбыздын курман жан даткасындай болуп, көч башында жүргөн эжелерибиз келечектин муундарын тарбиялап ийне менен кудук казган, эмгеги кайтып мамлекет тарабынан дагы татыктуу бааны алып, элдин арасында дайыма көч башында сый үстүндө жүргөн ардактуу кесиптин ээлери, республикабыздын эмгек сиңирген мугалими Маматова Бегайым эжебиз баш болгон, Жоробаева Райда эже, Бектемирова Бөжөр эже, Култаева Рахима эже, Саркеева Бусара, Нуралиева Бурайда эжебиз баш болгон жалпы мугалимдер жааматын ардактуу апаларыбызды чакырабыз. Ар биринин чоң тамга менен жазылган аты бар, ар биринин элибиздин арасында кадыр баркы бар. Мына ушундай ардактуу биздин бүгүн газеттин катышуучуларын сөзгө чакырайын. Үй бүлөдөгү түйшүктү эмес, коомдогу түйшүктү да көтөрүп, балдарды жакшы тарбиялап, медерди уулдарды эл улуу кылып тарбиялаган мына ушул
ардактуу кесиптин ээлери, улуу сахнада турган улуу инсандарга кол чабуулар коштоп койсун. Ыймандын жолун баскан, Кудайга жаккан, ажылык сапары менен келип жан дүйнөбүзгө азык берип жаткан, наристе бар деп, периште бар деп татынакай уул кыздарды тарбиялап, азыр дагы өзү коомдук иштерде да активдүү катышып келаткан Райла апабыз турат. Сөздү сизден баштасак. Bayramınızlar менен урматтуу апалар, bayramınızlar кут болсун. Бүгүн мына биздин уулубуз, балабыз Медер атына заты жарашып, элдин медери, журттун медери, бир эле биздин ушул Жалал Абад областына, Сузак районуна таанымал эмес, бардык Кыргызстандын булуң бурчуна таанымал болуп, булуң бурчтагы элдерге үй жай жокторго үй салып, оорусунан айыгай жаткандарга оорусунан айыктырып, Индияга апарып, башка чет мамлекетке апарып, ошол оорудан айыктырып келе жаткан балабыздын ушунчалык элге былтыр да ушунча адамды топтоп салтанат сарайында көп энелерге ыраазычылык ардак грамотасын тапшырган ушул балам быйыл андан дагы зоолосу көтөрүлүп, быйыл андан да көп бардык областтардан болбосо дагы 2 областтын элин чогултуп, 2 областтын энелерин чогултуп чай берип жатканы бул да биз үчүн сыймык. Биздин айылдан, биздин мектептен бүтүрүп чыккан балабыз биздин жүзүбүздү жаркыратып, бизди ушундай сыймыктанып терибизге батпай турабыз. Анткени биздин эң 3 нерсеге ушундай адамдардын дуасы түп-түз тиет деген. Биринчи дуа ата эненин дуасы, ата эне дуа берсе ошол кишинин соолу түп-түз тиет ошол адамга. Экинчи, ушунчалык карып болуп, кыйналып жаткан адамдын дуасы түз тиет. Андан үчүнчү, ооруп төшөктө жаткан, оорулуу адамдын дуасы түз тиет деген. Демек ушулардын бардыгын аткарып, ал гана турсун. Апасын да быйылкы жылы ажыга апасын умрага апарып келди, кече жакында эле келди. 1 ай боло элек. Ушунчалык зор милдеттерди, зор иштерди аткарып жаткан Медерге Алла колдойт. Алла жардам берет. Алла дайыма Медерди колдоп, ушу Алла күч-кубат берип жатат. Демек Медер өмүрүң узун болсун, ден соолугуң чың болсун. Алла дайым колдоп сага жар болуп жүрө берсин балам. Урпаттуу энелер, кесиптештер, мына бүгүн биз ушу Медер баланын шылтоосу менен 8 март аялдардын эл аралык майрамынын алдында отурабыз. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктап коюуга уруксат этесиздер. Биз эми ветерандай болуп калды. Ушул баланын тарбиясында, ушул мектепте окуган, мектепте иштегендерди сыймыктанабыз, окутуп, тарбия берип, ата-энеси ушундай жолго салып койгон баланын сыймыктуу мугалимдер болгондо биз сыймыктанабыз. Экинчиден, ушу Медер мына ушундай шартта мына Индияга алып барып келиш деген bir үй-бүлөнүн тагдырын чечип, bir үй-бүлөнүн сүйүнчүнө көчтөгөн кандай сонун нерсе. Кээ биринде үй салып берип атат, кээ биринде ошол үй-бүлөсүнүн баласын же ата-энесин жакшынакай дарылатып, кубаныч тартуулап атат. Кудайым ошол балага ушунчалык мээримдүүлүк берген экен, аракет берген экен, өзүнүн турмуш жолу эмес, келечегин ойлоп, элин ойлоп, журтун ойлоп, Кыргызстанга таанымал болгон балабыз сага өмүр берсин. Медер, ден соолук берсин. Ушу апаңды сыйлап атасың, атаңды сыйлап атасың, апаларды сыйлап атасың, апалардын, энелердин ушу алкышы сага тийсин. Кудайым дагы кулачың кеңейе берсин. Эли журтуңдун батасын алып, батасы туура тийсин. Сенин алдыңда кандай максаттарың болсо, ошол баары аткарылсын. Мына өзүңө убакыт таппай, сен дагы эртең үйлөнүп, уулу болсо, кызды болсо, сенден өстүргөн жигиттерден болсун. Ошон үчүн эртең үйлөнүп, аркандан жакшы уул, жакшы кыздарды тарбиялап, элге журтка тааныткан биздин балабыздын баласы дедирген. Медер мына бүгүн энелердин
Baydatqa meyişin enen meyişinde töreden tamamda degende mına sen kança enen şindir atasın. Kança enen batasa atasın. Uşu batalar var tüsteysin. Özünün götüranları menen, ata enen menen, mağdayızda oturat çoğun önder menen, simıqtanıp, uşuların balası degen na menen daima ösever, önever. Жақсы уылдардан бол. Dueneler, kuruluşlar, kurgular, çağat bile ayalzardı, bağırlardı bugünkü 8. Mart eyler altı mayramlar menen kutlukdayım. Mayramlar kutlu olsun. Sizlerge daima mayramlık manaydı kalayım. Eliniz zaman bolsun, yurtubuz bütün bolsun. Bevde kırsıktan tışkarı ololu. Barımız cumhuraycı. Oşonu menen birge meder alanayım. Sağa Kudayım berekeli ömür versin. Uşunça Oş oblasını Jalabat oblasının ayarlarını çıkırıp barımızı bugün biriktirip çay verip oturasın dükkan alanayım. Kudayım sağa berekeli ömür versin. Bekemden soluk versin. Uzak ömür yaş versin. Ata enen menen, tuğan urgun menen, elin jurtun menen daima aman bol. Bardıq жақсылықтар несі болуver. Senin geleceğin aldıda, dağıt kara turgan işlerin bulsa, bardığın joltosuz, kıntısız atkara ver. Atın alayga geçsin, dankın alayga geçsin. El içinde aman esen. Janakıda ümürda ağayların, ağaların aytkanday, baktыңды tap, bala çakalı ol, önüz, eştekeden kem bol bu. Köptөгөн жақсылықтар nesi bol. Biz oşonu tileyimiz sağa, tınç bolun. Kımbattуу ушул жерде отурган байбичелер, бардыгыңарды ушу майрамыңар менен куттуктайм. Бардыгыңардын үй бүлөңөргө тынччылык, аманчылык болсун. Ошондой эле Медер уулум, сенин жасаган иштериң көрүп аябай толкунданым. Рахмат, Кудайым бере берсин. Мындан кийин дагы өмүрүң узун болсун, өрүшүң жайык болсун, ден соолугуң темирдей бекем болсун, бактың ала тоодой бийик болсун. Ата-энең менен бир туугандарың менен аман бол. Урматтуу энелер, бүгүнкү эртеңки айткан майрамыңыз, жаз майрамыңыздар менен куттуктайм баарыңыздарды. Баарыңыздар тынч болуңуздар, бала чакаңыздар менен. Ушинтип заманыбыз тынч болсун, жакшылыктар боло берсин. Жакшылыктан үзүлбөсүн. Медер сага дагы ушу башың таштан жаралсын. Ден соолугуң болоттой бекем болсун, өмүрүң узун болсун. Ушундай жакшылык иштерди кылып жүрө бер. Ушундай жүрөгүң таза балдар көп болсун. Көбөртөрөнү өзү ыйык жер экен, Кураманбектей баатырыбыз бар. Ушундай урпактарыбыз бар экен. Мындан арада көп болсун Медердей уулдар. Ушуларды тилейлик. Сага дагы ошо келечегиң кең болсун. Жолуң ачык болсун балам. Ошо жакшылыктар кыла бер. Ушундан тайба. Рахмат ата-энеңе дагы сенин. Урматтуу бүгүнкү иш-чарага катышып отурган энелер, эжелер, сиңдилер, баардыгыңыздарды келе жаткан 8 март эл аралык аялдардын майрамы менен куттуктаймын. Энелер бул үйдүн куту, үйдүн жарыгы. Мен ошону каалап кетет элем. Энелер дайыма үйүңүздөрдүн ырыскы куту болуп, үйдүн жарыгы болуп, жарыңыздардын жарыгы болуп, бактылуу өмүр сүрө бериңиздер. Ошондуктан акындар да айтып кетет, ушу энелер жөнүндө, энелерди дайыма күнгө салыштырат, күндүн мээримдүүлүгүнө салыштырат. Күнгө окшоп баардыгына тегиз тиет, улусуна, кичүүсүнө, жашына каршы энелер мээримдүү. Гүлгө салыштырат, гүлгө окшогон аңкып турган жыттуу, гүлгө окшогон кооз, ким болсо да энелерди бир тиктеп өткүсү келет. Ушунуңуздардан жазбаңыздар, биз эне болгонубузга бактылуу болушубуз керек, сыймыктуу болушубуз керек. Себеби көчтү уланткан энелер, тукумду улаган энелер, ошон үчүн энелер дайыма бар болсун деп айтып келем. Бүгүнкү майрамдан пайдаланып. Эми Медер жөнүндө биз убагында билбеген экенбиз, мугалимдер биз канчалаган окуучуларды жыл сайын чыгарабыз, канчалаган окуучуларды бүтүрөбүз. Ошондо баардыгына эле жаман тарбия бербейбиз, болгон билимди тарбияны беребиз. Ушулар жакшы билим алса экен, элдин керегине жараса экен, биз ушулар менен сыймыктансак экен деген бир ой тилек менен узатабыз. Бир убактарда ушу Медерди да бүтүрүп чыгарганбыз. Ошондо мен азыр сыймыктанып отурам, ушундай көөдөнү жакшылыкка толгон, жаа дүйнөсү жакшылыкка толгон көөдөн экенин, ушундай бир
баланы тарбиялаган экенбиз да, ошондо сезбеген экенбиз мээдердин ушундай бир өсүп келе жаткан ушундай жан дүйнөсүн деп өзүмчө сыймыктанып отурдум. Мектепте окуп жүргөндө эле ушундай бир токтоо, бир сырдуу, айткандан кайтпаган, өчөр, анан өтөсүнөн чыккан, бир нерсени тапшырсаң так аткарган, ушундай анан бир нерсеге жулунбаган, бир нерсеге бир мындай тытынып, бир атаңда ушул андай мындай жок, ушунчалык токтоо бир мүнөз бала эле. Мыкты окуган балдардын бири эле, үлгүлүү окуучулардан болуп бүттү. Анан биз ошо мектептен учурдук, бирок мен айтам, ошо биздин тарбиясында бир кичине учкуну бар. Биринчиден ата-энесинин тарбиясы бар, ошол жерде отурган ата-энеси да ошо айылдагы үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн бири. Унун бир туугандарында биз окуттук, баардыгы жогорку окуу жайларын бүтүп, жерлерде ошо өз кесибин таап, иштеп жатышат, элдин керегине жарап. Анан ошо мээдердин өзүнүн нарагында бар экен деп айткым келет да. Биз окутуп эле билимдүү кылып чыгарып койдук деп айта албайм. Биздин бир кичине тарбиябыздын, билимибиздин бир учкуну болсо, баягы айтышат, бир 20% түрткү болгон болсо, 80% өзүнүн нарагынан, аракетинен деп. Ошо нарагында бар, кыргыздар айтып коет го, дээринде бар экен, нарагында бар экен деп. Нарагында бар бала экен. Нарагында бар экен. Ушундай жан дүйнөсү жакшылыкка толуп, элдин керегине жарайм деген бир сезими бар экен. Ошол максат иш жүзүнө ашып отурат. Айнанайым эдер бар бол. Тилеген максатыңа жет. Ушу биз сыймыктанган инсан болуп жүрөр мындан ары дагы. Канчалаган соо иштерди кылып атасың. Бул анчамчадан колунан келе бербейт. Баардыгы эле убактысын кетирип, аяк бияка барып дегендей каражатын кетиргиси келбейт. Азыркы замандын адамдары, азыркы замандын жаштары. Биз ошол миңдеген окуучуларды тарбиялап чыгарсак, миңдин бири деп ушу мээдерди эсептейм. Кол чаап койсоңуздар ушу мээдер үчүн урматтуу энелер. Миң окуучубуздан бир окуучу ушу мээдердеги окуучулар. Миңден бири чыкса деле, ушундай мээдер ар бир миң окуучубуздан бирден мээдер чыгып турса, биз мектеп сыймыктанабыз мындай окуучуларыбыз менен. Үй бүлөлүк бактылуулук каалайм мээдер. Көп балалуу бол, бактылуу үй бүлө курт айланайын. Элдин керегине жарап, узак өмүр сүр. Ошо оюңда дагы сонун максаттарың бар экен, иш жүзүнө ашсын. Кудай ден соолук берсин. Ата-энең менен, бир туугандар менен тынч бол. Ушу Жамалды дагы, сен бактылуу энесиң Жамал. Бүгүн калган сыйлыгың менен куттуктайм. Өмүрүң узун болсун, ушу балдарың, кыздардың жакшылыктарын көр. Жамал, дагы бир жолу майрам менен куттуктайм, өзгөчөлөп сени. Баардык энелерди майрамыңыздар менен демекчимин. Мээдер иш чара ишке аша берсин. Бактылуу өмүр кылайын. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү энелер, эжелер, апалар. Бардыгыңыздарды бүгүнкү 8 март майрамыңыздан менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ар бириңиздерге ден соолук, үй бүлөңүздөргө тынччылык каалайм. Мына бүгүн биз ушул мээдердин шарапаты менен ушундай жерде отурабыз. Мен чындыгында бүгүн толкунданып турам. Биринчиден ушул мээдерди багып өстүрүп, ушул даражага жеткизген ата-энесине таазим кылат элем. Экинчиден мугалим бул экинчи үй бүлө деп коет, экинчи ата-эне деп коет. Ошол сыңары мен мээдерди 5 класстан баштап 11 класска чейин тарбиялап өстүрүп, ушундай даражада көрүп азыр ушунчалык кубанып отурам да. Ошон үчүн баягы мугалим өмөлүү дарак деп бекер айтылбайт. Акыры түгү мөмөсү жетирип ушундай даражада, ушундай окуучулар чыгып калганда ушунчалык сүйүнөт экенсиң. Биринчиден мээдер сага ишиңе ийгилик каалайм, ден соолук болсун. Мындан аркы көздөгөн ой максаттарың да орундалсын деп мен тилек кылат элем. Дайыма бар бол. Бүгүн чындыгында мен өтө кубанычтамын. Ушундай менин окуучум бүткүл кыргыз элине таанымал экен деп өзүмчө бир кубанып, толкунданып отурам да. Дайыма бар бол, үй бүлөң менен тынч бол. Келечекте бактылуу үй бүлөлөрдөн ата эне бол деп мен силерге тилеп кетет элем. Рахмат. Жетинин бири кызыр дейт. Мына ошол кызыр жоолаган, Кудайым колдогон, атын атасы куту сүйүнгөн. Мендер гана эмес, мендердей миңдеген уул кыздарды тарбиялаган. Чырпык болсо чынар болуп, чынар болсо мунар болуп, ар бир эмгегин ушул эл үчүн арнаган ардактуу биздин кесиптин элери апаларыбызга бир кол чаап коюңуздар. Ушул апалардын атынан жалпы мырзаларга, уул
Кыздарыңыздарга байрамдык үрдүсү болсун кабыл алып коюңуздар. Çok rahmat, hürmetli apalar, var bolunuzlar.